Талгат Бигелдиновдун туулган күнүнө карата Астанадагы Советтер Союзунун эки жолку баатырынын эстелигине гүл жамбар коюу аземи болуп өттү. Легендаралуу учкуч чабуулчууну эскерүүгө шаардагы этно-маданий бирикмелердин, аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү, жаштар жана акимчиликтин өкүлдөрү келишти. Атактуу учкуч душмандын 7 учагын атып түшүрүп, 300дөн ашык согуштук учууларды жасаган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин аскер аба күчтөрүндө кызматын улантып, Казакстандын авиациясын өнүктүрүүгө аракет кылган. Талгат Бигелдинов 92 жашында каза болгон, бирок баатырдын ысымы казакстандыктардын жүрөгүндө дайыма сакталат. Закончил в Москве инженерно-строительный институт и начал работать. Москвадагы инженердик курулуш институтун бүтүрүп, Казакстанда жарандык авиация тармагында иштей баштады. Ал аэропортторду жана учуу конуу тилкелерин куруу менен алектенип, Астанада жана Казакстандын бир катар шаарларында аталган тилкелерди курган. Ошондуктан ал улуу атамекендик согуш жылдарында гана эмес, андан кийин да өлкө үчүн, биздин Казакстан үчүн талыкпай эмгектенди. Отечественной войны, но и после он очень много сделал для нашей страны, для нашего Казахстана.